Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин темабыз байыркы үйлөмө аспаптар сурунай жана керней. Биздин максат өзүбүздүн байыркы аспаптарыбызды окуп үйрөнүү менен шык жөндөмдүүлүгүбүздү, ички дүйнөбүздү ачуу. Үйлөмө аспаптардын жаралыш тарыхы, жасалышы жөнүндө кыскача маалымат алуу. Сурунай жыгачтан жасалган түтүк сымал үйлөмө аспап. Түтүктүн аткаруучу үйлөй турган жагы ичке келип, добуш чыгаруучу жагы бара-бара кеңейип, конус түрүндө болот. Аспаптын бир капталында добуш өткөрүүчү көзөнөктөрү бар. Азыр балдар, сурунай күүсүнөн угалы. Керней аспаптары да элибизде байыртадан эле сыбызгы, чоорлор менен катар кеңири колдонулган. Кернейлердин малдын мүйүзүнөн жасалганы мүйүз керней, жезден жасалганы жез керней деп аталат. Мүйүз керней тоо текенин аркар олжалардын мүйүздөрүнөн жасалат. Жез керней аты айтып тургандай жезден жасалат. Тарых барактарынан бул аспаптарды да көп кездештиребиз. Өзгөчө Манас эпосунда кеңири таралган. Кош оозду кернейдин кол ичине 3 алып, алтын ооз кернейди арылдата тарттырып, 64 сурунайчы азыр болгон ошол кез өткөн заманда эл ичинде Турап, Тайкожо сыяктуу сурунайчылардын Мураталынын чоң аталары Белек, Күлөңкөй өңдүү кернейчилердин атагы чыккан. Бүгүнкү күндө сурунайчы Жунусаалынын Сурунайкөө аттуу күйлөрүнөн көптөгөн үлгүлөрү уга алабыз. Алар Кыргыз радиосунун алтын казнасында сакталууда. Азыр балдар, Курмангазы Азыкбаевдин аткаруусундагы Нарындан жазган Саламгат деген күүнү керней аспабынан угасыңар.
Балдар, бул сабакта биз байыркы кыргыз элинин улуттук аспаптары сурнай жана керней менен тааныштык. Алардын коштоосундагы күйлөрдү уктук. Үйгө тапшырма. Китебиңердин 31 бетиндеги Залкар сурнайчы Тайкожо жөнүндө окуп, суроолорго жооп жазуу. Саламатта калгыла.